Берилген алгебралык түйүтмаларды көбөйтөбүз же болбосо көбөйтүүнүн дистрибутивдик касиети же болбосо бөлүштүрүү касиети эсептелет. Демек 4x'ти кашанын ичиндеги x плюс 3y алгебралык түйүтмасына көбөйтөбүз. Демек кашага көбөйтүлгөн мүчөнү кашанын ичиндеги ар бир мүчөгө көбөйтүлөт. Демек кашага 4x'ти x'ка көбөйтөбүз биринчи. 4 өзү жазылат. 4 менен 1ди көбөйтсөк 4 же болбосо x'тин алдындагы коэффициент 1. Демек x'ти x'ка көбөйтсөк x квадрат кийинки 4x'ти 3y көбөйтөбүз. Жана белгилери окшош болгондуктан плюс белгиси жазылат. Демек 12 xy. Кийинки түйүтманы чыгарсак ушул эле сыяктуу кашанын ичиндеги биринчи мүчөгө көбөйтүп жазабыз. Демек белгилери окшош. 18 коэффициенттерин көбөйтсөк s'нын квадраты b өзү жазылат. Демек 6s'ны экинчи мүчөгө көбөйтүп белгилери ар кандай болгондуктан минус белгиси жазылат. 6s'ди менен 2'дини көбөйтсөк 12 s'd квадрат келип чыгат. Белгилери ар кандай болгондуктан минус белгиси жазылды. Кийинки эки кашаны көбөйтсөк, мында биринчи кашанын ар бир мүчөсүн экинчи кашанын ар бир мүчөсүнө көбөйтүп жазабыз. Демек 2x'ти биринчи 10x'ка көбөйтсөк белгилери окшош, плюс белгилери жазылат. Демек 20x'тин квадраты жана 2x'ти 3кө көбөйтөбүз. Демек белгилери ар кандай, минус белгиси жазылат. 3 менен 2 6, x өзү жазылат. Кийинки 4 менен 10x'ти кашанын экинчи кашанын ар бир мүчөсүнө көбөйтөбүз. Демек белгилери окшош, кошо белги коюлат. 40x ошондой эле 4тү экинчи кашанын экинчи мүчөсүнө көбөйтөбүз. Демек белгилери ар кандай, 2 өзү жазылат. Мындан окшош мүчөлөрүн биз көрүп тургандай кошуп чегентебиз. Демек x 20x'тин квадраты өзү жазылат. Себеби окшош мүчөсү жок. Демек 40тан 6 алсак 34x жазылат. Плюс белгиси коюлат, себеби модулу чоңунун белгисин койгондугун биз билебиз. 40тын белгиси коюлат. Ошондой эле 12 өзү жазылат. Кийинки кашабыз деле ушундай. Биринчи кашанын ар бир мүчөсүн экинчи кашанын ар бир мүчөсүнө көбөйтөбүз. Демек 3s'ны а дегенде экинчи кашанын ар бир мүчөсүнө көбөйтөбүз. Демек 3s'ны 3s'га көбөйтсөк 9 с квадрат.
Ошондой эле 3С-ны 2Дга көбөйтсөк, белгилери окшош. 6С, Д. Ошондой эле кийинки үчөөнү экинчи кашанын дагы ар бирине көбөйтүп жазабыз. Демек, белгилери ар кандай болгондуктан 6С, Д. Кийинкибиз да минус, себеби белгилери ар кандай көрүп тургандай. 4D квадрат. Андан 9С өзү жазылат, С квадрат. Эми бул көрүп тургандай белгилери ар кандай. Кыскартылат. 4D квадрат. Минус Сд 6Сд менен минус плюс 6Сды нолго барар экендигин билебиз.